Салам алейкум. Тиги айдоочуга протокол түзсөңүздөр. Кандай? Стробоскоп көрдүңүзбү дейм? Стробоскоп? Стробоскопуңуз күйбөй турду, ошон үчүн аркаңыздардан келдим. Азыр күйгүздүңүздөр. Кайсысына? Ошо эмне деп атасыз? Стробоскоп деп атасыз, эмне деп атасыз? Салам алейкум, жолдош. Старшина экенсиз, э? Кызылга өттүңүздөр азыр. Каерде? Стробоскоп күйүп турган. Тамак ичип турган жериңиздерден чыктыңыздар, ойлонуп, 20 секунд калганда оң жака буруп айдадыңыздар. Стробоскопуңуздар өчүк болчу. Стробоскоп жанып турган бирок. Протокол түзөсүздөр, түзбөйсүздөрбү? Жанып турган. Стробоскоп күйүп турган. Күйүп турган эмес болсочу. Стробоскоп күйүп турат. Азыр жандыңыздар. Артын карасаңыз артынан көрүнбөйт да бул. Мен сиздерди астыңыздардан көрдүм, кызылга өткөнүңүздөрдү. Мен маңдайыңыздарда отурдум. Чай ичип турган жериңиздерден көрдүм. Каерде эмне жегениңиздерди айтпай эле коюн. Протокол алып түзүп коюңуздар. Биз анын баарыбызга бирдей да. Стробоскопуңуз өчүк болчу деп атам. Мен сиздердин аркаңыздардан кууп келип, маркет этип токтоткондо анан күйгүзүп атасыздар. Өзүңүз таанышып коюңузчу, жолдош старшина. Старшина Батыр. Кызматтык бөлүмүндө. Сиз эмне отуруп алдыңыз? Бул жага айдап келип атпады беле азыр? Старшина милиции Батыров Аманат Темирович, милиционер ОР ППС УВД области. Сиз бул унааны айдаганга ыйгарым укугуңуз бар жокпу? Бул унааны айдаган. Сиз отурдуңуз, айдадыңыз, мен сизди кызылга өткөнүңүздү көрүп токтоттум. Бунуңуз өчүк болчу деп атам, жолдош старшина. Жанып турат мына көрүп. Сиз аны кийин YouTube'да көрүп аласыз, жанганбы же өчкөнбү? Эми ушундай эле тартса эле дароо вызов болуп калабыз сиздерде. Жок, сиз азыр жолдош сержант, протокол түзөсүздөр, түзбөйсүзөрбү? Макул, аты жөнүңүздү таанышып коюңуз. Мен түздүртөм баары протоколду. Айдагыла. Ассаламу алейкум, мекендештер. Жогоруда сиздер көргөн окуя 21 август 2021 жылы Жалал Абад шаарында катталды. Болжол менен Пушкин көчөсүндө. Аталган старшина унааны башкарып жатып, жол чырактын мүмкүн эмес кызыл белгисине өтүп кеткен болчу. Аны биз аркасынан кууп жетип, биринчи кезекте анын кесиптештерине, андан кийин өзүнө кайрылып, аталган жол эреже бузуу боюнча айып протокол түзүп коюңуздар деп өтүнүч келтирсек, бул өтүнүчүбүздү четке кагып, адатынча бизге чакыруу болуп калды деп кетип калышты. Видеону жакшылап кайталап көрсөңүздөр, эч кандай телефон чалуу же болбосо рациядан чакыруу болгон эмес. Болгон ошол видеого түшпөстүн айласын таап, бизге вызов болуп калды деп кетип калышты. Андыктан мен официалдуу түрдө ички иликтөө кызматкерлерине кайрылам. Бул кызматкерлерге тийиштүү чара колдонуп, жана унааны башкарган старшинага тийиштүү айып протоколун түзүп коюңуздар деп суранам. Баардыгыңыздарга аманчылык тилейм.